Билим берүүнүн сапатын арттыруу үчүн мектептер арасында кантип атаандаштык жаратууга болот? Мектеп, оорукана, жол, аэропорт өңдүү инфраструктуралык курулуштарды Кытайдан карыз албай ишке ашыруунун кандай альтернативасы бар? Өлкө канткенде арзан жумушчу күчтүн экспортеру эмес, кошумча наркы жогору кызматтардын экспортеру болот. Айтор суроо көп, бирок дүйнө мунун баарына эче эле жооп тапкан. Болгону мына ошол жоопторду Кыргызстан өз реалдуулугуна ыңгайлаштырып алса болот. Жыл башында Капитал командасы реалдуу сектор өкүлдөрүнө кайрылып, жогорудагы суроолорго жооп алып, ишкер чөйрөнүн өкмөткө жолдогон сунуштарын чогултту. Алдагы жарым саатта биз менен болуңуз. 2020 жылдын 1 январынан тарта 2023 жылдын 1 январына чейин Казакстандын чакан жана микробизнес салык төлөмдөрүнөн толук бошотулду. Бул 1 миллион 200 миң ишкерчилик субъектилерди камтып, салык төлөмдөрүнөн бошотулган каражаттын көлөмү 1 миллиард долларга жетери прогноздолууда. Үнөмдөлгөн каражаттарды ишкерлер айлантууга, тактап айтканда бизнесине салып, анын аркасы менен өз ишмердүүлүгүн жакшырта алат, дейт Казакстандын улуттук экономика министри Руслан Даленов. Казак мыйзамдары боюнча микробизнес деп 15 кишиге чейин жумуш орундарды түзгөн жана жылдык обороту 200 миң долларды түзгөн. Ал эми чакан бизнес деп жумуш орундары 100ге чейинки жана жылдык обороту 2 миллион доллардын тегерегиндеги ишкерчилик субъекттер аталат. Аны менен катар Казакстан бул ишкерчилик субъектилерин 3 жылга текшерүүлөрдөн толук бошотууда. Мындай кадамга мурдаракта коңшу Өзбекстан өкмөтү дагы барып, чакан жана орто бизнести салык жана текшерүү жүгүнөн кыйла жеңилдеткен эле. Ал арада Кыргыз өкмөтү өткөн жылдын соңунда салык кодексине жаңычылдык киргизүү менен ишкерлердин бухгалтердик отчеттуулук жүргүзүүсүн ого бетер татаалдатты. Анан калса, канча жылдан бери бизнестин баш оорусу болуп, аны көмүскөгө түртүп келген социалдык төлөм жүгү бар. Аны жеңилдеткен патент системасындагы өкмөт бул жылы өзгөртүүгө ниеттенип жатат жана бул дагы ишкерлердин пайдасына эмес. Капитал чакан жана орто бизнес өкүлдөрүнө кайрылып, өкмөт ишкерлерге кандай шарт түзө аларын сурады. Биринчи орунда мен айтарым, бүгүнкү күндө салык кодексинин ошо иштөөсү да, ошонун отчет берүүсү жаатынан алып караганда, ошол учурда социалдык төлөмдөрдү өтпөйлүбү, ошолордун өтө жогору болгондугу кайра эле ошо бизнести бөлөкөгө кайра эле ошо эмеге түртүп алып барат да. Недавно я тоже читал, был очень приятно удивлен, что сам глава соцфонда озвучил о идее снизить социальные отчисления. Жакында эле мен маалымат булактарынан окуп, социалдык өнүктүрүү министринин сунушу менен тааныштым жана кубанып жатам. Анткени бул демилге абдан туура деп эсептейм. Социалдык төлөмдөрдү жоюу сунушталат. Статистика эмгек рыногунун абалын такча кылдырбайт. Өкмөт чакан жана орто бизнеске карата реформа жасап, шарт түзүшү кажет. Государство должно в лице правительства осознавать и сегодня идти на очень серьезные реформы, чтобы создать условия для малого и среднего бизнеса. Бирок бул эле эмес, менин оюмча эң көп бүгүнкү күндө маселе, эң чоң маселе бул бүгүнкү күндө биздин сырткы чегарабыз десек болот, келаткан контрабанданы бул эң чоң көйгөй. Контрабанда көп болгондугуна байланыштуу жергиликтүү ишкерлер аларга атаандаш боло албагандыгы үчүн айла жок, алар дагы ошо көлөкөгө качканга туура келет. На самом деле самый большой фактор, самый огроменный фактор – это дурацкая отчетность и ее периодичность. Менимче бизнестин өнүгүшүн ооздуктаган башкы фактор бул акылга сыйбаган отчеттуулук жана анын мөөнөттөрү. Мен квалификацияланган юристтер, журналисттерге жеке ишкерлердин отчеттуулугун көрсөтсөм, алар эч нерсе түшүнүшпөйт. Муну бухгалтерлер гана түшүнүшөт дешүүдө. Салык кызматы болсо муну ветеринар, чабандын баарына түшүнүктүү дегиси бар. Алар эми жогорку экономикалык билимге ээби. Отчет деген бир карап эле түшүнүктүү болуш керек да, баардык кишиге. Мисалы, тиркемелерди иштеп чыкканда интуитивдик түшүнүк деген термин бар. Отчеттор интуиция менен эле толтурчудай абалга келтирилиши керек. Анын мөөнөтү дагы. Разрабатывают какие-то программы и так далее, да, термин. Интуитивно понятно пользователю. Так вот, отчетность должна быть интуитивно понятна пользователю. Она должна быть приемлемой. Причем периодичность дачи должна быть приемлемой. В первую очередь, это политический фактор. Бизнес любит тишину. Он должен понимать, что
есть Биринчи кезекте саясий факторлар. Бизнес тынчтыкты сүйөт. Өлкө туруктуу өнүгүп жаткандыгы маанилүү. 20-30 жылга чейин бизнес курган адамдар эч ким аны рейдерлик жол менен тартып албайт деген кепилдик зарыл. Биздин өлкөдө антип тобокелчиликте болгончо башка өлкөгө барып, анын экономикасына салым кошкон артык эмеспи? нежели он поехал бы в другую страну, где государство оказывает максимальную поддержку этому человеку, предпринимателю, который создает рабочие места, движет экономику вперед. Бюрократия аябай күч алып, анан ошол эле мамлекеттик органдардын арасында баягы жоопкерчилик маселеси, андан кийин өздөрүнүн жумушуну баягындай так аткаруудан качып, баягындай коррупциялык механизмдер аябай көбөйүп кетти да. Азыр ошо уруксат кагаз алууда, же экспертизадан өтүүдө, же кандайдыр бир лицензия алууда, макулдашуудан өтүүдө документтерди алуу бул өтө оор, анан бир түшүнүксүз, бир ушундай жабык системага айланып, бүгүнкү күндө ошол жерде баягы бюрократия күчөп, ошол бюрократиянын негизинде баягы коррупциялык моменттер аябай күчөп кетти да. Ошого биринчи эле бул санариптештирүү, мамлекеттик кызматтарды тез арада санариптештирип, ачык айкындуулук болсо, аябай ишкерлер үчүн бир чоң мүмкүнчүлүк жаралмак. Зачастую отношение к малому, мелкому и среднему и крупному бизнесу одинаковое. Бизде көбүн эсе чакан, орто жана ири бизнеске мамиле бирдей. Бул априори туура эмес. Анткени өнүккөн өлкөлөрдө буларды бөлүп карашат. Чакан жана орто бизнести социалдык деп таанышат. Мисалы, Японияда 2 миллион 800 миң компания болсо, анын 90% чакан бизнес. Япониянын финансы министрлигинин маалыматы боюнча, чакан жана орто бизнестен түшкөн салыктын көлөмү дээрлик 0 барабар. Эмнеге? Анткени ал социалдык бизнес. 1-2 киши башкарган чакан бизнести аркыл текшерүүлөрдөн арылтыш керек. Мындай текшерүүлөргө жолукканда ишкерлер өзүн жоготуп коюшат. Алар эмне кылышты билбейт. Баарын билүүсү да милдет эмес. Анткени бизнеси чакан. Есть самые проверки, сталкиваясь с которыми мелкий и средний бизнес. Он теряется, потому что он не знает, что это. И он не должен, по идее, знать, потому что это мелкий бизнес. Правительство может делать многое, и оно может начать с элементарных вещей. Это создание образовательных программ с дополнительными инвестициями. Өкмөт негизи көп нерсе кыла алат. Элементардык эле нерседен баштасынчы. Бизнес кылууга түрткү кылган инкубаторлорду, программаларды эле ачсын мисалы. Инкубаторлор, акселераторлор, мамлекеттик деңгээлдеги фонддор дейли. Өнүгүп жаткан бир катар өлкөлөрдү карасак, мамлекеттер ресурс бөлүп жеке секторлор менен бизнес инкубаторлорду ачышканын көрөбүз. Алар акчалай гана жардам кылбастан, чет өлкөлүк адистерди чакыртышып, бизнес жүргүзүүнү үйрөтүшөт. Белгилүү мөөнөт ичинде берилген каражатты колдонуп өнүгүүгө жетишүү үчүн. Компания вырасти из точки А в точке Б. Добежать от точки А до точки Б за определенный срок акселерации, да, во время обучения. Кыргызстандын соода балансы туруктуу бойдон терс көрсөткүчтө кармалып келет. Бул көрсөткүч такайлы 80-20% тегерегинде. Тактап айтканда Кыргызстан саткандан сатып алганы көп болгон импорттон көз каранды өлкө. Эгер өкмөт соода балансындагы терс сальдон оңдогусу келсе, анда кызматтардын экспортуна шарт түзүүсү керек. Бул ошол эле IT, медицина, билим берүү, туризм, креативдүү экономиканын тармактары көрсөткөн кызматтардын экспорту болушу мүмкүн. Ишкерлер бул тармакты буга чейин өз күчү менен өнүктүрүп келди. Мисалы, буга IT тармагы жакшы үлгү болот. Бирок эми мындан ары өнүгүү үчүн мамлекет тарабынан түзүлө турган шарттар маанилүү. В первую очередь вообще государству нужно включить в свою политическую повестку. Биринчи кезекте өкмөт өзүнүн күндөмүндө тейлөө кызматтарынын экспортуна кирген секторлорду белгилеп, потенциалга жараша колдоо көрсөтүүсү керек. Согласно налоговому законодательству, экспортом услуг будет признаваться исключительно те услуги, которые будут оказываться вне территории Кыргызстана иностранным гражданам или предприятиям за пределами страны. Салык мыйзамдарына карасак, тейлөө кызматтарынын экспорту деп чет өлкөдө кызмат аткарууга
клапанына саналат. Негизинен болсо Кыргызстанда чет өлкөлүктөр тейленип, аларга кызмат көрсөтүлсө деле бул тейлөө кызматынын экспорту болуп эсептелет. Муну жарандар гана эмес, Улуттук статистика комитети дагы туура деп эсептейт. Статистика комитети чет элдиктерге кызмат көрсөтүлсө, бул кызмат экспорт деп тааныйт. Ал эми салык кодексине келсек, бул кызмат экспортуна жатпайт. Биздин мыйзамдарыбыз тейлөө кызматтарынын өнүгүшүнө такыр шайкеш келбегендигин моюнга алышыбыз керек. Анткени мамлекет өндүрүш, индустриалдык ишканаларга гана үмүт артып калган. Статком признает, что это является экспортом услуг. Однако, согласно налоговому кодексу, мы не можем считать, что это экспорт услуг. Буга чейин тейлөө сектору өз алдынча өсүп келди. Эми ага көңүл бурбай койсок жарабайт. Кыргызстандын 45% ички дүң продукциясын тейлөө кызматтары камсыздап жатпайбы? Кайсыл индустриялар экспортко ылайыкталганын санап кетсек, салттуу түрдө бул туризм. Акыркы бир нече жылдары билим берүү тармагындагы экспортто жылыш бар. Около 45% ВВП Кыргызстана формирует именно сектора услуг. Что касается, как индустрии является экспортоориентированной, сегодня традиционно это туризм. За последние несколько лет свой потенциал нарастил. Саламаттык сактоо тармагында билим алуу үчүн Индия, Пакистандын жарандары келип жатышат. Бул дагы тейлөө экспорту. Несколько учебных заведений, которые оказывают медицинские образовательные услуги для граждан Пакистана и Индии. Медицина тоже. Негизинен медициналык кызматтардын экспорту дагы жөнгө салынууда. Айрыкча пластикалык хирургия жана тиш оорулар боюнча экспортубуз жакшы. Коңшу өлкөлөр Кыргызстанда дарыланышууда. Есть комплекс IT, он, я думаю, он такой считается сейчас локомотивом. IT комплексибиз бар. Бул биздин тейлөө кызматтарыбызды экспорттоонун локомотиви болду деп эсептейм. IT продуктларды алыскы чет өлкөлөргө экспорттоо боюнча көрсөткүчтөр жакшы. Экспорт жагынан кол өнөрчүлөр, дизайнерлер, архитекторлор дагы аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жатышат. Архитекторов. Другой пример образовательный комплекс. Он заявляет, что на самом деле у Кыргызстана есть услуги. Дагы бир мисалды айта кетсем, тейлөө кызматтарынын масштабын арттыруу мүмкүнчүлүктөрү бар. Бизге билим берүү тармагында сапаттуулук жетишпей жатат. Чет элдик студенттерди кабыл алууга шарттар албан, бирок билим берүү деңгээлибиз эл аралык стандарттарга туура келбей турат. При условии того, что у Кыргызстана очень неплохая возможность принимать иностранных студентов, у нас наш уровень образования еще не выровнен с требованиями международного формата. Эта проблема еще не решена для Кыргызстана, и вопрос аккредитации. Кыргызстан бул көйгөйдү чечүүсү керек, айрыкча аккредитация маселеси. Чет өлкөлүк билим берүү уюмдарынын аккредитация системалары аркылуу улуттук окуу жайларыбыздын программаларын жетишээрлик таанытышыбыз зарыл. Наше образование было признано на международном рынке через систему аккредитации. Айтмакчы, 20-жылдын башында Кыргызстан бир эмес 3 дүйнөлүк кадырбарлыктуу медианын рейтингине илинип, сөзсүз барып көрүү керек деген өлкөлөрдүн саппашына чыкты. Буга чейин дагы Кыргызстан мындай туристтик рейтингтерге маал менен илинип келген, бирок бир эле маалда Bloomberg, CNN, Lonely Planet өңдүү дүйнөлүк медианын көңүлүн өзүнө бурганы биринчи жолу болду окшойт. Өткөн жылы Кыргызстан дал ушул эле басылманын рейтингинде 10 өлкөнүн арасынан 5-орунга татыган эле. Ал эми 2020-жылдын башында Lonely Planet бүтүндөй борбор Азия регионунун көрүнүү кеңеш кылды. Басылма бул аймактын тарыхый мурастары, маданий өзгөчөлүктөрү жана кооз табиятынан башка дагы жагдайларды баса белгилейт. Кыргызстан жана Өзбекстандын туристтер үчүн визасыз режими жана Тажикстандагы электрондук виза ачуу мүмкүнчүлүктөрү. Lonely Planet басылмасынын автору, Орто Азия боюнча адистешкен Меган Вист BBC-ге берген интервьюсунда акыркы 5 жыл ичинде региондун инфраструктурасы кыйла жакшырганын айтып, Өзбекстандагы жаңы мейманканалар, ыкчам поезди, Кыргызстанда жаңыртылган жолдор, Бишкекке карай ачылган түз авиа каттамдарды негиз келтирген. Январь айында CNN Кыргызстанды борбор Азиянын маржаны деп атады. Америкалык CNN Travel телеканалы өлкөбүздү дүйнө жүзү боюнча саякаттоого багытталган топ 20-га киргизди. CNN Ысык көлдүн кереметин, кышкы спорттун түрлөрүн сүрөттөө менен бирге Ысык көлдүн каньондорун Кошмо Штаттардын батыш өрөөнү менен салыштырат. CNN'дин белгилешинче, Кыргызстан туристтик дестинация катары эми гана бутунатырып келе жаткан чагы. Ал эми инфраструктуранын өксүктүгү туристтер тарабынан бул аймактын толук ачыла электиги менен түшүндүрүлөт. Ошондой эле CNN жергиликтүү калктын меймандостугун мактоого алып, өлкөдө саякат кылуу кыйла коопсуз болгонун, баа жана сапат шайкештиги купулга толоорун жазат.
Дагы бир дүйнөлүк медиа Bloomberg'тин маалыматына караганда, бир эле сапарда Кыргызстан туристтерге сунуштай ала турган өзгөчөлүктөрдү кыдырып жетишүү үчүн логистика жана пландоо ырасталышы кажет. Эл аралык агенттик биздин өлкөнү бул ирет 24 өлкөдөн турган рейтингке киргизген. Бул өлкөлөрдү жыл ичинде сөзсүз көрүшүңүз керек деген туристтик айгай салынат. Басылма жайлоодогу көчтөрдөн кабар берип, Соңкөлгө сапар алууну сунуштайт. Жана жолдо көп убакыт коротпоо, тоолорду куштар учкан бийиктиктен көрүү үчүн саякатты тик учак менен ишке ашыруу жакшы деген кеңешин берет. Туристтик кызматтардын экспорту жалпы өлкө экспорттогон бардык кызматтардын дээрлик жарымын түзөт. Мисалы 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгында бул көрсөткүч 57%га жеткен. Өлкөгө өткөн жылы канча турист келгени туурасында так статистика жок. Туризм департаментинин жетекчиси Максат Данир уулунун айтымында 2019 жылы 8,5 миллион чет элдик жаран Кыргызстанга кирген, бирок алардын бардыгы турист деп атоого болбойт. Туристтик кызматтардын экспортун кеңейтүү үчүн өлкө алды менен визасыз режимге кирген өлкөлөрдүн санын көбөйтүп, фискалдык саясатты өзгөртүп жана аймактагы коңшулар менен бирдиктүү иш алып баруусу керек дешет бул тармактагы ишкерлер. Туризмди өнүктүрүш үчүн 4-5 bir стратегический кадам шилтешибиз керек да. Бул биринчиден биздин өлкөгө виза системасын чечсек аябай жакшы болмок. Азыркы күндө биздин өлкөгө 52 өлкөдөн визасыз келген мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенбиз да. Ошол тармакта биз статистиканы карап көрсөк, 12 жылы ушул системаны түздүк эле. Ошол убакта биздин ВВПга туризм секторунан 12 миллиард сом келчү эле. Азыркы убакта 27-28 миллиард сом биздин ВВПга келип чыгат туризм секторунан. Бул дагы бир статистиканы карасак, биз ошол эки өлкөлөргө аябай жакшы режим түзүп берген өлкөлөрдөн канча туристтер келип баштаган сандарын карасак, 12 жылы 55 миң адам келчү экен. Азыркы күндө 130 миңден адам туристтер биздин өлкөгө келип атат. Ошол ар бир турист биздин өлкөгө келип $500, $1000 тыштап кетип атат. 18 жылга чейин биз деген үлгү берчү элек башка биз кошуналарга. Биз деген ушу туризм секторун өнүктүрүп атабыз деп. Азыр деген биздин кошуналар биздин эле тажрыйбаны көрүп, Казакстанда азыр 58 өлкөгө ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди визасыз режим менен киргенге. Биз Өзбекстан болсо 86 өлкөгө режимди түзүп берди ошондой болгон мүмкүнчүлүктөрдү. Былтыркы жылы ошо жеңилдетүүгө, туристтердин санын көбөйтүүгө сураныштар менен, сунуштар менен барып атабыз. Бул дүйнөлүк практикада тейлөө экспорту деп туристтик тейлөөнү сыртка сатып атканыбызда буга кошумча наркка салык алынбаш керек деген позицияны алып, анан кийин ошол боюнча суранып жатабыз да. Бул дүйнөлүк практика, биздин кошуналарыбыздын бардыгы аны алып койгон. Бул кызмат экспорт деп эсептелгенинен биздин налоговый кодексти карап көрсөк, ал жерде айтып атат, НДС төлөбөш керек деген сөздөр бар. Аны деген биз деген Всемирный торговый организациянын мүчөсү болгондон кийин, анан деген Генеральное соглашение по торговле тарифам кол коюп, ошонун ичинде деген туризмди бул экспорт услуг деп эсептелинишет да. Экспорт болгон менен биздин өлкөгө көптөгөн акчалар келип атат чет өлкөдөн. Бул экспорт түстөн-түз. Ошого деген биз условиялар түзүп берип, туризм секторун именно визной туризм, чет өлкөдөн келген туризмди биз деген НДСтен бошотушубуз керек. Кыргызстанда иштеп жаткан туроператорлордун тейлөө продукттары башка коңшу мамлекеттердикине караганда кымбатыраак болуп чыгып атат. Анткени биз салык төлөйбүз, алар болсо салык төлөбөйт дегендей. Бул эми экспорт болгондуктан кошумча нарк салыгы алынбаш керек деген ойдобуз. Ошо быйылкы жылы буюрса ошондой жеңилдетүүлөргө мамлекет тарабынан кичине көңүл бурулса, бул дагы өзүнүн жыйынтыгын алып келет болуш керек. Грузияны эле айтып кетели. Грузияда жылына 400 блогерлерди, журналисттерди чакырып,
ала өзүнүн өлкөлөрүн көрсөтүп, ушундай Грузия деген дестинация деген бар деп башка элдин баарын айтып башташат. Андан тышкары 100дөн көп туроператорлорду чакырып, контракт биздин өлкө менен контракт түзгүлө, бизге көбүрөөк туристтерди алып келгиле деп ошону да каржылап жатат. Казакстанда Алматы аэропортун международный ошо дүйнөлүк операторго өткөзүп бериптир. Алар деген өткөзгөндөн кийин $150 миллион инвестиция, инфраструктурасына инвестиция кылалы деп, андан тышкары башка да көбүрөөк авиакомпанияларды ушул Алматы аэропортуна алып келели деген ушундай болгон келишимдерди түзүшүп атышат азыркы күндө. Биздин аэропортту, Манас аэропортун, Ош аэропортун ошондой болгон дүйнөлүк операторлорго тендер өткөзүп, эң жакшы сунуш бергендерге өткөзүп берсек, жакшы болмок. Орто Азияны алсак, ар бир мамлекеттин башкармалыгы дагы ошол жерде иштеген жеке ишкерлер дагы одеялын өстүнө тарткандай кылып, өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоо үчүн ар кандай иштер жүрүп жатат. Мисалы үчүн акыркы жумада мен Казакстан, Өзбекстанга барып келдим. Ал жерге барып, ушундай силердин мамлекеттер аркылуу, силердин жерлер аркылуу жаңы продукт түзүп, жаңы продукт сунуштайлы деди элек, силер менен иштешели элек деп көтөрүлгөн маселелерге алар каршылыгын көрсөткөндөй болуп, болду. Чегарадан өтүү жеңилдетүүлөрүн, жаңы маршруттарды түзүү, же болбосо жеке ишкерлерди чогултуу боюнча иш аракеттери жүрүп атат. Эми булардын натыйжасы болот деп ойлойм. Жогоруда CNN телеканалы белгилегендей, Кыргызстандын туристтик потенциалынын өнүгүүсүнө инфраструктуралык өксүктүк дагы бут тосууда. Өлкө ичинде жолдордун абалы салыштырмалуу оңолгону менен дагы деле стандартка жооп бербейт. Аймактарды байланыштырган коомдук транспорттун дээрлик жоктугу, аэропорттун абалы жана башка көптөгөн инфраструктуралык проблемалар бар. Адатта Кыргыз өкмөтү бул проблемаларды чечүү үчүн сырттан, көбүн эсе Кытайдан карыз алат. А бирок дүйнөдө инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашуунун эң оптималдуу жолу бул жеке тарап менен мамлекеттин өнөктөштүгү. Мамлекет эч качан жакшы башкара алган эмес. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун жогору бир статуска алып келиш керек. Бул эл аралык бир келишимдер сыяктуу. Аларга өзгөчө мамиле кылыш керек, аларды коргош керек. Бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлору кыска мөөнөттүк болбош керек. Түз инвестиция тартуу биздин келечекте 20% гана жалпы инвестициялардын көлөмүн түзсө, 80%-ын мамлекеттик жеке өнөктөштүк негизиндеги инвестициялар түзүш керек. Менчиктештирүү болсо чын эле элдин кыжырына тийген бир маселе. Анткени буга чейин болгон менчиктештирүүлөрдүн баары мындай адилеттүү болбогон үчүн менчиктештирүүдөн өкмөттөр коркуп келет. Элдин да кыжырына тийбей турган, мамлекет өкмөттү дагы андай рискке алып барбай турган нерсе бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк. Анткени ал жерде мүлк жеке менчик секторго толугу менен берилбейт. Бул утурумдуу башкарууга берилет. Буга чейин иштеп жаткан 1-2 эле долбоор бар. Булардан бирөөсү гемодиализ боюнча. Муниципалдык транспорттагы билеттердин киргизүү боюнча швейцариялык бир компания ушундай бир долбоорду утуп алган. Ошол экинчи долбоор болуп эсептелет. Биздин кошуналарда бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча 10 жылдан бери ишке ашырып келатат. Мисалы үчүн Казакстан бүгүнкү күндө 1600 долбоор ишке ашкан. Өзбекстан кийинчерээк эле баштаганына карабастан, 2 жыл болду. Абдан чечкиндүү кадамдар менен жылып жатат. Тездик менен өнүгүп аткан экономикаларды карасаңыз, инвестиция тартуунун эң негизги ыкмасы бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк. Бул боюнча көбүрөөк маалымат бериш керек. Бул мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн түрлөрү бар анткени. Ишкерлерде дагы, мамлекеттик органдарда дагы, элдин өзүндө дагы сабаттуулук төмөн. Тышкы карызыбыз 60%га жакындап калды. Биз мындан ары эл аралык акча фонду бизге карыз алууга, тышкы карыз алууга уруксат бербей атат деп айтып келебиз. Ал эми мамлекеттик жеке өнөктөштүктө болсо бул карыз болуп эсептелбейт, бул инвестиция болуп эсептелет долбоорлорго. Кыргызстанда азыр бүгүнкү күндө мамлекеттик мүлктүн үлүшү башка өлкөлөргө караганда алда канча көп.
же менчиктештирүү жолу менен же болбосо ошо мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде утурумдуу башкарууга берүү ыкмасы менен же жалга берүү ыкмасы менен ошол мүлктөн пайдаланганды билбей жатабыз. Жеке ишкерлерге региондорду өнүктүрөбүз деп атабыз. Мисалы үчүн ошол жергиликтүү региондордогу ишкерлердин пайдалануусуна берсек болот ушул мүлктөрдү. Маданият министрлигинде ар бир айылда клубдар бар мисалы үчүн. Ал жакта жөн эле турат бул имараттар. Ошол сыяктуу менин оюмча азыр мамлекет тарабынан аэропорттор башкарылган өлкөлөр дүйнөдө аз эле, бир 10 чакты эле өлкө болсо, алардын бирөөсү биз Кыргызстанбыз да. Аба жолдору менен дүйнөдөгү бардык аба жолдору менен байланышы болгон компаниялар керек да. Анан алар келип биздин туризмди өнүктүрөт. Биздин дарбазабыз бул аэропорт, дарбазабыз витринабыз аэропорт. Эгер ал жерден бирөө кирбесе, дүкөн сыяктуу эле да. Кайсы витрина кооз болсо, кайсы витрина да жарык болсо ошол жака барат да, кардар деле. Турист деле ошондой. Жеке тарап менен мамлекеттин өнөктөштүгү айтылгандай эле билим берүүдөгү бир катар маселелерди дагы чечүүгө жөндөмдү. Деги эле билим берүүдө мамлекет кызмат көрсөтүү ыкмасынан баш тартып, рынок шартында атаандаштыктын пайда болуусуна гана шарт түзүп берүүсү керек дейт Жогорку Кеңеш депутаты Абдубахав Нурбаев. Мунун бир жолу билим берүүнү ваучердик системага өткөрүү. Тактап айтканда, мамлекет билим берүүгө деп мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчаны мектептерге бербестен ар бир балага ваучер түрүндө берет. Жана ал акчаны алган ата-эне баласын кайсыл мектепте окутаарын өзү чечет. Эң бир жакшы натыйжалуу бере турган нерсени биз ваучер системасын киргизүү деп көрүп атабыз да. Анткени ваучер системасын киргизгенде ошол ар бир мектептин директору балага клиент катары мамиле кылат да. Мектептин директору клиент ориентированный болуп иштейт. Шаарда бир мектепте 35 бала бир класста окуйт, 40 бала. Анан айылда шаардын четинде эле дагы ошол эле мектепте 17-18 бала. Бирок акы төлөө бирдей да. Ваучер системасын киргизсек, мисалы үчүн эгерде менин 2 балам болсо мектепке барат турган. Мамлекет 2 ваучер берет. Мен каалаган мектепке алып барам. Ошол баланын аркасынан ошол мектепке акча барат. Ал жерде ошол мугалимдин айлыгы дагы, тазалыкка дагы, сууга дагы баардык нерсеге төлөнүп турган акчалар бар. Кайсы мектепке бала көп барса, ошол жерде кошумча акча болот, мектеп өзү иштеп алат. Жеке менчик мектептерде көбөйөт, анткени эгер мен жеке менчик мектепке алып баргым келсе, мен ошол мамлекет бөлүнгөн акчамды алып барам, өзүм кошумча төлөйм да. Ар бир адам салык төлөп атат да. Ар бир адам ошол баласы үчүн ваучер алган акысы бар да. Башка мамлекеттердин тажрыйбасын изилдеп көрдүк. Бизге эң жакыны Грузиянын тажрыйбасы болуп атат. Грузияда ушул системага өткөндөн кийин билим берүү деңгээли сапаты кыйла көтөрүлгөн да. Сапат жакшы алдыга жылган. Пикирди берейин деп атабыз, анан коомчулукка ишендирип, мугалимдерге да жолукканда айтып атабыз, мектеп директорлоруна айтып атабыз, бул кайра силерге пайда болот деп. Коомчулукту ишине даярдап, анан кийин чыгарайлы деп атабыз да. Азыр мамлекет жылына 60-70 мектеп куруп атат, бирок үлгүрбөй атат да. Жетпей атат. Мамлекеттин толтур акчалары ошого кетип атат. А бул жерде уже акча курбай калат да. Мамлекет кызмат көрсөтүүгө акча төлөп калат. Ошондо жеке менчик мектептер да көбөйөт. Жеке менчик мектептер көбөйгөндө дагы баа түшөт, алардык анан сапат дагы көтөрүлөт. Анткени базар экономикасынын негизги мыйзамы атаандаштык болот. Атаандаштык болгон жерде баа түшөт, сапат көтөрүлөт да. Ушул нерсени кыла алабыз да. Ваучер алганда бул акча да кадимкидей. Ал мисалы үчүн азыр жеке менчик мектептерде ата-энелер кызыгат да. Кантип окутуп атасың, эмнен үйрөндүң, англис тилинен эмнен үйрөндүң деп. Ал жерде эле мамлекет өзүнүн бюджетте болгон акысын алат дагы ошол мектепке алып барып берет. Ошондо ал өзүндө дагы мындай түшүнүк пайда болот да. Мен өзүм акчам берип атам. Кааласа мен буга бербей башкага берем деп ата-эне кызыктар болуш керек да. Дагы айтып кетейин, негизги текшерүүчү ата-эне болмой сайын мамлекеттик органдар эч качан баардыгын текшерип сапат кыла албайт деп мектептерге өз алдынчалыктуу беришибиз керек. Финансылык жактан дагы китептерди тандаш боюнча дагы сабактарды тандаш боюнча да анан 10-11 класстарга биз тандоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек. Азыр ойлоп көрсөңүз 10-11 класстарда балдар окубай коюшту. Көбү барбайт да, анткени кызыксыз. Эгерде ошол жерде мүмкүнчүлүк берип, ошол келечекте тандап алган кесиби боюнча, анан келечекте ошол өзүнүн барып турган университетине карап туруп сабак тандап окуса, мисалы үчүн 10-11 класста 14 сабак болсо, балага 7 сабак тандап мүмкүнчүлүк бериш керек да. Кошумча убактын бала өзү кошумча курстарга тил үйрөнгөнү, ошол эле IT программаларды үйрөнгөнгө убакыт жумшаш керек. Жаңы депутат болуп келди, биринчи мыйзамыбыз ушул болгон, мен автор болуп, биз менен кошо бир
18 депутат соавтор кылып ушул жеке менчик мектептерди салыктан бошотконбуз. Мына мен быйылкы жылы статистиканы карасам, ушу 3 жылда президент болгондон кийин 100 жеке менчик мектеп ачылыптыр. Бул көбөйүп атып, буга дагы эле талап бар. Анан азыркы убакта эми биз баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамын кабыл алдык. Мына ошол жерде эгер айыл өкмөттөрдө ким мектеп курам десе, мамлекет мектеп жерди бекер бере турган дагы нормалар кирип атат да. Биз буну көбөйтүшүбүз керек сөзсүз. Анткени бул билим берүү тармагында жеке менчик мектептер көбөйгөн сайын мамлекеттин бир оор жүгүн алып берип атат да ишкерлер өздөрүчү. Бул өтө маанилүү. 10-15 жылдан кийин талап боло турган билим бериш керек. Мамлекеттик мектептер аны бере албайт азыр. Берүүгө мүмкүнчүлүгү дагы жок да. Мисалы үчүн 100 мектеп ачылса жеке менчик мектеп. Биздин эсептер боюнча бир 70-80 миллион доллар акча эконом болду да. Мына ошол нерсенен быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүп берип атат мамлекет. Бул чоң нерсе да. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөлүк жана жергиликтүү тренд тенденцияларга биз менен чогуу көз салып, соңку бизнес жаңылыктардан кабар алып туруңуз. Ишиңизге ийгилик.